Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Ассоциация концерн Барский Инвесттин мүчөлөрү. Сиздерге бул экинчи бөлүгү кайрылуунун. Мен ассоциация концерн Барский Инвесттин президенти Абытбек Атарбеков сиздерге иш боюнча маалымат катары иш боюнча кайрылуу. Биздин ассоциациябыз 2014-жылы ачылган. Ассоциациябызга 18 коом кирет азыркы күндө. 18 коомдо акыркы тастыкталып 2,5 миңден чогултулган членский жанагы проекттин взносторунда тастыкталган 5795 мүчөбүз бар. Ошо 5795 мүчөнүн ичинде буну дагы досконально тастыкташыбыз керек. Ошол себептен биз ушул 2024-жылдын 4-кварталында бизге акча бөлүнгөн туугандар. Андан тышкары 2025-жылы ассоциация институт Prime Group биздин основной негизги инвесторубуз. Дагы 7 мамлекетти кошуп, ошондуктан биз инвестициябыз жылып 2025-жылдын декабрында өткөн. Ошондон бери биз азыр биздин акчаларыбыз мындайча айтканда турат. Ошол биздин мен сиздерге ошол информациялардын баарын жөнөткөнмүн. Биздин институт Prime Group'ун президенти Карим Бухут $60 миллиард уже акчаны алган. Анын ичинен 3 миллиардты бизге бөлүп берген. 3 миллиарддын ичинен бизге именно проектке деп $560 миллион бөлүнгөн. Ошо 5795 мүчөгө $560 миллион бөлүнүп, ошол турат, саккумулированный деп коет. Ошондуктан туугандар, мен Озеки команда бердим. Муратбек Кеңешбекович Токтоголовго сен барып ошол проекттерди кандай даярдыктардын бар экенин билип, живой очий өзүң көрүп, барбы жокпу же только кагаз түрүндөбү билип, ошол анкеталардын туура толтурулгандарын билип, жардам берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенге мен жөнөттүм. 4 апрелде жөнөттүм. Барып 5 апрелде барып медиа таластын биздин коомдон баштап текшерип бүттүп, андан кийин аяктан келип Шатайымдар деген коомду текшерип 18 майга чейин бүтүрүп келди 2 коомду. Ошол бул жерде эң негизги маселе проектлерге кандай даярдык бар. Ошол кандай даярдык бар экенин билүү максатында. Барбы, жокпу, тирүүбү же не болгонун кыскасы тастыктап келмей. Андан тышкары анкеталарды туура толтурдубу, кандай ошого жардам берип туура толтуруп. Мисалы, анкетанын ичинде дагы канча бар да ошондой члендер. Биздин ассоциациянын ичинде 3-4 компанияга кирип алып туруп, взносторун төлөп коюп, бир киши 4 мүчө болуп жүрөт да, мындайча айтканда. Ошолордун баардыгын тастыктап, неметкенге анкеталарды. Анткени биздин ушул алдын ала даярдык көрүшүбүз керек туугандар. Уже иштер бүттү, алдын ала даярдык. Дан кийин ушул боюнча дагы токтоп калбайлы. Ушулардан даярдык көрүп, алдын ала бүтүрүп кое берели бекер отурганда. Ошо анткени алдын ала биз даярдык көрүп, проекттердин акчасы турат туугандар. Мен азыркы кимдигим бүтсө да, Кудай буйрса, иштер жылат, иншалла. Ошо туугандар, ошон үчүн мен ушундай кылып чечтим. Кайрылуу кылып, жаңы киргендер бар, укпай калгандар бар, көрбөй калгандар бар. Ошон үчүн мен бүт WhatsApp'тагы азыркы 18 коомдун бардык группалары бар, ошол группаларга ыргытам. Кудай буйрса 1-июнда, себеби азыр жабылып калды, мен үлгүрбөй калдым. Бүт проекттерди 2014-жылдан 2022-жылга чейинки видео обращениям бар, өзүмдүн кайрылуу кылган обращенияларым бар.
коомго ошондон жөнөтөм. Себеби укпай калгандар бар, көрбөй калгандар бар. 14-16 кабалактан турат. Андан тышкары бүт протоколдорду, ушул күнгө чейинки протоколдордун баардыгын жөнөтөм, приказдардын баарын жөнөтөм, баарын таанышып көрөсүздөр, туугандар. Биринчи июнда Кудай буйрса мен ошого чейин бүтүрүп, биринчи июн себеби 30 майга чейин майрам бул жерде, 30 май суббота, 31 июнь воскресенье экен. Биринчи июнь күнү понедельник күнү барып, принтерден чыгарып, печаттарды коюп, колдорду коюп, сиздерге жөнөтөм. Өзүңүздөр неметесиздер. Эми туугандар, 3-бөлүгүнө өтөйүн. 3-бөлүгү жана биздин видео обращение кылып, бизди жалган жала жапкандар үчүн отдельно обращение кылам. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум туугандар. Ассоциация концерн Балтика жиңнесинин мүчөлөрү. Бул 3-бөлүгү. Мен президент Ассоциация концерн Балтика жиңнесинин президенти Атарбеков Абутбек. Сиздерге ушу кайрылууну чечтим. Кайрылуу кылганга себеби 18 май күнү эртең менен багымлат намазга чейин оозду жаап, орозо 9 күн орозо туттум туугандар. Бүгүн акыркы күн ибадат кылып, Зүлхижжа айынын эң ыйык күндөрү. Бул даже бүгүнкү Арафа күн Кадыр түндөн дагы ыйык деп эсептейт аламда. Бүгүнкү күнү Алла Таалам бардык нерселерди кечирет экен. Силердин дагы күнүлөрүңөрдү кечирсин. Жана видео обращение кылгандардын да күнүлөрүн кечирсин, душмандардын да күнүлөрүн кечирсин. Анан 18 май күнү менин балам мага жөнөтүп калды. Стоп кадр, беспредел, Барский жиңнес деп мага сайттан келди. Жөнөттүр Инстаграмдан. Анан бул эмне болду деп маани берген жокмун, жакшы. Анан кийин экинчиси чыкты, үчүнчүсү чыкты. Эми туугандар, анан бир сырдан баардыгын көрүп чыктым. Бунун баардыгы жалган, калп. Өзүңүздөр билесиздер. Сиздерге мен мисалы туугандар, ушул күнгө келип, канча жылдан бери, ушу 2014-жылдан бери сиздер менен иштеп келатам туугандар. Баардыгын документально подтвержденный информация берем. Жөндөн жөн өзүмдүн оюман бербейм туугандар. Себеби мен 5 убакыт намаз окуйм. Сиздерге мен калп айтып алып, сиздерге мен жалган сүйлөп алып туруп, мен кантип Аллахты карап сүйлөп окуйм намазымды. Намазым кабыл болобу ошондо? Ошондуктан мен только документальный негизинде берем. Даже мен конфиденциальный информацияларды берип атам сиздерге. Мисалы, Карим Бухуттун письмолорун бердим. Ошо письмонун негизинде бирөөлөр чыгып, даже өзү компания куруп алганга успетешти, аттап өтүп. Шаменов деген Карим Бухутту чакырып, балык чарбам бар деп, мына уяты жок деп ушундай болот туугандар. Анан кийин жана $5000 деп чыгып аткан $5000 мен эч кимден $5000 өзүм ыктыярым менен алган эмесмин. Бул дагы $5000 баштап койгон ушу Зарифалар баштаган. Рустам Жүнүшалиев деген, Зарифа Кененбаева, булар Европага барышыбыз керек визага деп 60 көрсө, кийин мен көрсөм 60 евро экен виза. Ошо визаны акыры 3-чү барганыбызда 10.000 еврого жеткизди. Без очереди кылыш керек, ана мына кылып. Ошондо элдерден 5000ден алып $1 миллион кылып жаздыртып, мен ошондо айткам: Зарифа, эгер кокус болбой кала турган болсо, сен өзүң жооп бересиң, 40 башың менен жооп бересиң. Күбөлөр бар. Ошонун негизинде ошо алым кылынган, жазылган. Анан кийин, андан тышкары, мен өткөндө сиздерге кичине обращение кылып, мен тааныштырып, ассоциациянын структурасын, биз ошол Зарифаларга жазган заявлениялар, Генпрокуратурага жазган заявленияларды, андан баарын жөнөткөндө, туугандар, сиздер ошондо таанышып чыктыңыздар да баардыгын. Ошондо жөнөткөнүбүздө туура эмес түшүнүп калгандар бар экен. Мисалы, жалал абадтыктар туура эмес түшүнүптүр.
членский взностордун бардыгы туугандар сөзсүз түрдө обратно берилет, возврат болот. Себеби биз ошондой чечим чыгарганбыз. Биз концепция разработать эткенбиз, жакырчылыктан чыгуу деп. Биз баардыгын жакырчылыктан чыгуу деп атканда силердин членский взносторуңузду жеп алмак белек. Силердин членский взносторуңар өзүңөргө насип болсун. Биз убактылуу силердин членский взносуңарды колдонуп, ушу инвестицияны тартып алайлы деген негизде ассоциация курдук. Ол членский взностор кайра кайтарылат деп мен өзүм чечим чыгарганбыз. А так, по идее, устав боюнча членский взностор возврат болбойт. Членский взнос, ошол членский взностор менен коом өзүн багат. Бирок биз ошондой чечим чыгарганбыз, кайра возврат кылып беребиз деп. Эми туугандар, туура түшүнгүлө. Кимде ким бизге заявление жазса, буттосу кылып, ушу 5795 адамдын мүчөнүн инвестицияны албасын деп душмандык кыла турган болсо, жанагынтип видео обращенияларга чыгып, биздин аброюбузга шек келтирип, биздин аброюбузду буза турган болсо, биз ошол уставдагы нерсени колдонушка мажбур болобуз. Колдонобуз дагы соттошуп, инвестициясын ала албайт, членский взносун да ала албайт. Эркекче соттошобуз. Плюс к этому, эгер залакасы тийип, биз инвестиция албай кала турган болсок, ошолордун эсебинен, анда бүт ушу 5795 адамдын членский взносунун мойнундарына илебиз. Плюс 560 миллион доллар инвестиция азыр биздеги камтылган Карим Букуттун бере турган инвестициясын дагы мойнуна илебиз. Ким биздин ишибизге иш козгосо, правоохранительный орган болобу, ким бизге тоскоолдук кылса, ошолордун мойнуна илебиз. Ага мен бүт предупреждать эткенмин. Биздин финансовый директорубуз бар, официальный Давид Батырашвили деген, өзүнүн ол партнер Карим Букутту тапкан, дагы көп өзүнүн консалтинг компаниясы бар, юридический компаниясы бар. Бизди сопровождать этип жүрөт, биздин контракттарды международный эл аралык деңгээлде бизди ошо сопровождать этип жүрүшөт. Ошолорго мен курска койгом. Алардын баардыгы келе турган болсо, анда ошол бизге даттангандардын баардыгы ошол менен иш кыласың. Андан кийин ошол адамдарга возврат болушу болбошу коом чечет. Биздин коом, ошол ассоциациядагы координаторлор, лидерлер, өзүңөр чечесиңер, мүчөлөр чечет. Ошо бизге залалга келтиргендердин тагдырын, мындай чыкканда народный суд. Ошо жана Рустам Жүншалиев, Зарифа Кененбаевдар да ошо народный суд чечет барганда. Мен аларды правоохранительный органдарга бербейм. Өзүңөргө далил кылып туруп, бүт документально далилдерди берем. Анан чечесиңер өзүңөр. Мен ошо бүткөнгө чейин бизге тоскоол болбосун деп эле жүрөм. Срок давности өтүп кетти деп жүрдүм эле, срок давности алып коюптур. Кудайга шүгүр, президентибиз ким инвестиция жасап жүргөндөргө указ чыгарган, андан жөнөтүм силерге. Правоохранительный органдар генеральный прокуратурага баардыгы задание берген. Тийишпегиле деп. Бизде доказательства море. Контракттарыбыз бар. Официальный письмолорубуз бар. Баардык далилдерибиз бар. Керек болсо звонить этип өздөрүн биз звонить этип чыгып эле жүрүшпөйбү. Ошо далилдерибиз бар. Бизде кыжалатчылык жок. Ошондуктан сабыр кылып күтүңүздөр. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымактуу болойлу, эртерээк Алла Таалам уруксат берет. Ынтымак болбосок жылып кете берет туугандар. Туура түшүнгүлө мени. Алла Таалам только ынтымак бар жерге гана ырыскысын чачат. Ынтымак жок жерге чачпайт ырыскысын. Туура түшүнгүлө мени. Бул ырыскыны берүүчү Аллах, мен эмес. Мен бир гана болгону, мен себепкермин. Assalamu alaikum.